Эфиристе улантабыз, кезектеги қонағыбыз менен тааныштырганга даярбыз. Убагында дзюдо боюнча дүйнөлүк чемпионаттын алгачкы 1-чи орунун алган Макс Адырбеков бош убактысында анча-мынча ырдап койгон. Таэквондо. Таэквондо. Саламатсыздар, кутман таң. Ассалам алейкум, саламатсыздар. Ар дайым сонун маанайда жүрөсүң да, позитивдүү болуусу эмнеде? Негизи мен жалгыз калганда мындай эмесмин да. Аябай серьезно, токтоо, ойлонуп, бирөө келген. Мындай эме деп коет, маска деп коет. Эми маска эмес, энергетика деп айтсам жалгышпайм. Бир адам менен сүйлөшүп атканда мындай негедир ушинтип жакшы көрөм да өзүм да. Маанайды жакшы күлүп жүргөн жакшы көрөм. Биринчи эле суроо темадан алыстап кетишибиз мүмкүн, бирок канча дагы нон-стоп тайпасынын бир кандайдыр бир трилогия мистикадан улам бир чогулуусун возвращение деген жок. Бул чечим келген бизге. Биз 8 жылдан баштап орто жерден дагы мындай бир ойлонуп не кылсак деп туруп, жок, биз дагы иштерибиз бар, максаттар бар, мындай жетелек жумуштар бар дегенде. Ошол сыяктуу нерселер болуп, жумуштар постоянно ар бир нерсе кылган сайын жаңы жумуштар пайда боло беришет да. Ошондуктан ошонусунда биз болду деп чечтик. Кайрадан кээде болсо да дуэт жаздырып кое турган пландар жокпу? Эмне дегенде, нон-стоптобу Кыргызстанда бир да инсан мындай сиздердей чыккан эмес да, сиздердей стилде болгон эмес. Азыр айтып атам, Время и стекло Россиянын клиптерин көргөндө эмнегедир аттыңай кыла берем да, эмнеге ушу нон-стоп ушинтип жүрө бербеди деп. Ооба, негизи бизде деле ушу пландар боюнча дагы пландар бар болчу. Негизи жетелек мындай постоянно бир нерсе алдыбызга турчу да, мындай бир жумуш, бир максат. Анан антип отура берсек, убакытта кете берет экен, анан кийин максатка жетсең, ал дагы убакыт алат экен, анан кайра максат чыгып калат экен да, дальше кетишиң керек. Ошондуктан да азыр токтотолу деп чечтик. Нон-стоп дуэти буйруса, балким эгер продюсерлерибиз кааласа, ошол биздин биринчи продюсер кааласа, жаңы бала менен кызды балким таап, ошол нон-стопту улантып кетет деген бир жакшы бир сөз болгон ортобузда. Анан биз дагы кастинг кылып издегенбиз да, чындыгында. Ооба, бар болчу мындай бир адамдар, кыздар. Ооба, анан биздин продюсер билбейм, өзү ойлонду го дейм. Ойлонуп туруп, билбейм, ошо убакыт алат, анан кайра эметиш керек деп билбейм. Ушундай чечим чыгарды. Демек, андай нерсенин баары продюсердин колунда. Жеке карьераңызды баштагандан соң аз эмес убакыт өттү да. Өзүңүздүн жыйынтыгыңызды бир аз чыгарып берсеңиз болчудай. Өзүңүз иш алып барган эмнеси менен жакшы, эмнеси менен бир аз терс жагын тийгизди. Негизи ушул январь айынан баштап, жаңы жылдан баштап деп айтсам жалгышпайм, мындай жаңы жашоо башталгандай болду. Анан ошол эле учурда мен январь-февраль айлары Таиландка кетип калдым. 2 ай бир жерде болушум керектей сезилди да. Анан ошол жерден чыгуу үчүн. Депрессия деле эмес, мындай эргүү алыш үчүн балким. Анан негизи эле Жыргалаев менен көп саякаттап жүргөндө, ошо Жыргалаев менен саякат башталды жашоомдочу. Анан ар бир жерде бир жума болобуз. Европада 1 ай болобуз, бирок 5-6 шаарында бир жерде отурбайсың. Ар дайым камера жаныңда. Анан мындай башка өлкөдө мындай кандай болду экен жашап деп ушундай суроо бере берчүм да өзүмө. Анан ушу Таиланддан ушундай сунуш түшүп, аякта биздин байкебиз күтүп алып, камерам бар, баары бар, жумуш деле бар, иштейсиң дегенде аябай мындай заманча болуп кетти. Ойлонуп анан Жони экөөбүз кеттик, гитара алабыз, кетебиз. Ошол жерден кетип калабыз. Ошол жерден 2 ай билинбей эле өтүп кетти. Анан бияка келип дагы клип тартып, ырды жаздырып, аранжировка жасап, эметкенге да убакыт кетип калып эле, анан билинбей эле 4 айдын ичинде бир эле ыр чыгардым да. Ушунда 4 ай. Сага салыштырмалуу Чолпон Талипбек 3 чыгарма, 2 клип. Эмне себептен? Кыздар тырышчараак болуш керек, Ооба, балким кыздар мындай батыраак кыймылдайт болуш керек эркектер. Чын эркектер кичине жайыраак мындай ойлонуу, анан өзүбүзгө кирип кетип, бир аз мындай кылсам деп. Мисалы үчүн мен ырларды чыгарганда дагы, биз ушу нон-стоп менен иштеп атканда дагы мындай кичине усложнять ете берчүмүн да, мындай ырларды дагы давайте кайра перезапишем, давайте биягын мындай кылабыз деп мындай. Постоянно хотел улучшить да, кичине мындай. Анан
ошо өзүм менен да, ушу бир өзүңө менен да кичине ушундай история болду. Жаздырдым, анан жок, мен мында башкача кылыш керек, давай да бэктерди мындай кылабыз деп. Ошентип кичине убакыт созулуп кетип атты. Бирок эми мен ойлойм, жаңа орусча айтканда все, что не делается к лучшему деген да сөз бар. Анан ошол оптимисттердин сөзү. Анан ошону колдонуп койдум, кээде бирдемке окушуп баратканда, все, что не делается к лучшему. Репертуар, стиль. Стиль. Ооба, негизи ушул стиль тууралуу ушу бир өзүңө аттуу ырым мындай өзүнөн өзү эле чыгып кеткендей сезилди да өзүмө. Гитара менен бир өзүңө дегенде эле эми добрая песня болуп чыгып кетти да. Гитара менен өзүнөн чыгып кетти, анан мен жаздырайын деп чечтим. Анан мындай жакшы мындай мажорный нота менен кирейин дедим да өзүм чыгармачылыгыма. Андан ары ырлар негизи трэп деген стилди билесиз. Трэп. Азыр буюрса ушул жакында мен туулган күнүм күзүндө. Ошо күзгө мен мындай жакында эле билбей каласың качан күз келип калат. Жайды кармаш керек болот. Жайдын бир ортосундабыз практическийчи мындай. Ошондуктан айтарым да мындай убакытты билинбей эле Таиландка көчүп эле кеткен, бүгүн азыр карасам 6 ай өткөн, жарым жыл өткөн. Анан ошо жакшы бир максатым бар, кыялым бар, ушу өзүмдүн туулган күнүмө мындай 6 кырдан турган альбом чыгарам. Аякта өзүмдү такыр башкача ракурстан көргөзгүм келет. Конкуренция. Негизи конкуренция болгон жакшы дейт да, болгон жерде өнүгүү болот. Сен конкуренция тутасыңбы бирөө жаранды? Конкуренция. Конкуренция деле жок коп. Кыргызстанда азырынча. Негизи конкуренция бизде Кыргызстанда көп эле мындай ниша деп коет эмеспи? Орун бош эле да, чындыгын айтканда. Шоу бизнесте деле өз ар бир ырчы азыр деле чыгып туруп өз ордун таап кетсе болот да. Ошондуктан мен өзүм стилимде анчалык деле конкуренция билбейм, сезбейм. Чыгармачылык ошо досторум менен мындай аласың да, үлгү аласың, анткени алардыкы ушундай болуп атат, окшошуп атат, меники да окшошот деген эле үлгү. Америкалыктарды угасың, алардыкы окшошуп атат, эмнеге меники окшошпойт деп эле ошондон үлгү алып эле кете бересиң. Мындай конкуренция деген билбейм. Чыгармачылыкта максатың? Чыгармачылыкта максатым албетте эң биринчи очередь эркек кишиге мындай реализация деп коет. Бул жашоодо ошол керек экен, аябачы. Өзүңдү мындай өзүң ордуңду толугу менен табыш да бул жашоодо. Анан чыгармачылыктан ошо мен дагы мындай кетем деп бир да жолу ой келген жок, бирок ошол чыгармачылыкта бир өзүмдү мындай башкача стиль менен шоу бизнести кичине өнүктүрүп, балким, өнүксө. Анан ошол жерде мындай калып калуу деп айтсам. Абдан тереңдикке кирип кеттик. Тереңдик болуп кеттү. Туура эле го, калып калуу. Шоу бизнеске бир жаңы жаңылык киргизип, жаңы дем, жаңы жаңылык алып кирип, анан ошол жерде калып калуу. Демек, калып калуу деген бул да трип сөзсүз түрдө жаңылык болот, бул биринчиден. Бирок экинчиден түшүнөбү? Көп нерсе биздин менталитетке көз каранды. Ооба, негизи көп эле нерсе, биздин менталитетке деп мен оюмча кечөгүнү эле ошо Казакстандан ырчылар да келип кетти. Анан алар чындыгында уже мындай дүйнөлүк деңгээлде 91 деген топ деңгээлик дүйнө мындай деңгээлик эме да, мындай карап туруп казактар, обычный эле казактар, эми кичине вложение көп чындыгында. Музыкалары Украинадан жазылат, кийимдери башкача тигилет, тигине мындай чач боектор, чач боексуз деле мындай качественный, жакшы нерселер жаратса болот. Негизи Найтиван бир айылга келип концерт койсо, мен оюмча айыл ошол жерде эле таштап. Эми алар айылга ориентировалган жок, алар мировой деңгээлге ориентировалды да. Алар сүрөткө да түшпөйт, мисалы үчүн. Мындайчы, биз эми түшө беребиз. Сиздер, сиз же сүрөткө түшө аласың, конечно да, кый албайбыз, түшө беребиз. Алар сүрөткө да түшпөйт. Анткени түшкөн сайын өзүнүн баркы кете берет да. Адамдын негизичи. Анан, мисалы үчүн көп интервьюларга барышпайт, эч кандай эме алышпайт. Демек, мындай жабык болушат, недоступный болушат да. Бизде наоборот. Бирок алар ошол эле Астанада, Казакстанда чоң мировой аренада, ошол эле дүйнөлүк уровендеги деңгээлдеги ырчылар келгенде, Орус, Егор Крид, кандай бир ырчылар келгенде, 91 хедлайнер эди. Ошолордун уровенинен ошондой уровенде турушат да. Анан
Ошондой нерсеге кыялданып, ошондой жерге барган кезде айылды карабай мындай кичине өйдөрөөк карап көрсөк, балким жетербиз деген менин оюмча. Азыр ойлонуп көрсөм, саякаттагым келчү, ырдагым келчү, анан көп эле мындай кыялдардын баары эле орундалат экен да. Ошондуктан түшүндүк, кыялдар орундалат экен. Ошондуктан да бир жакшы, бир башкача өзгөчө кыял коюп көрөйүн. Сиз глобалдуу теманы ойлонуп жатып эле 4 ай өткөрүлгөн жоксузбу? Жок, ал нерсени ойлонуш үчүн дагы убакыт керек экен. Чыгармачылыктан алыстагы негизи мен эң жакшы көргөн кыздардын бири шоу бизнесте Айсулуу. Абдан жакшы көрөбүз. Кыргызстандын Джессика Альбасы деп коебуз. Айтсаңыз, качан турмуш курасыздар? Албетте алдагы планда бар. Буйруса деген сөз аябай жакшы сөз негизи. 7 жыл болуптур жүргөнүңөргө, 7-8. Ооба, бардыгы өз убагында болгондо жакшы экен. Эч кандай өкүнүү жок, эч кандай 7 жыл деп мындай ошол убакытты оор кылсагандай жок. Биз Айсулуу экөөбүз тең ушул мен да өзүм кичине однолюб адаммын, анан шак эле бирден өзүмө мындай кыз издеп атканда өзүнчө эле мындай келечекте ошо биргеликте өмүр бою жашачу кыз издегендей болуп табышып калдык. Айсулуун дагы бүт мүнөзү дагы жагат мага. Анан экөөбүздүн мындай бир башкача анча деле шашпайбыз. Ал дагы мындай кээ бир адамдар шаштырып го, ата-энеси жалгыз кыз, бирок ойлонуп көрсөңчү, мен деле эң кичүү уулмун. Апам деле мындай каалап атат, демек үйдө дагы келин болуп. Бирок шашпай элебиз, оюбузча баардыгы өз убагында болот. Дагы 7 жыл. Дагы 7 жыл. Жок, буйруса жакынкы арада. Демек, кийинки чыгармаңызды Трипсилинде деп күтө беребизби? Эми анчалык деле күтпөй эле койсоңуз болот, негизинде күтпөсөң мындай жакшы неожиданныраак келет. Ошондуктан буйруса жакынкы арада чыгат, орус тилинде дагы чыгат, дагы бир башкача чыгат, дуэттер дагы болот. Негизи ушу 5-6 чыгарма ушу азыркы убакытка чейин мындай даярдап койдум, буйруса азыр акырындап баштап аткан кезим да азыр. Чет өлкөдө чек аралаш же болбосо башка өлкөдөн ырчылар менен ырдаган практика аябай колдонуп келатат да азырчы. Сиздин пландарыңызда ушул нерсе барбы? Негизи албетте мындай сом болмок, жакшы болмок. Анчалык деле чет өлкө алыс барбасак деле ушу Казакстандан деле башкача бир дуэт кылсак деген ойлор деле бар. Пландар да бар. Буйруса дейли. Баардык нерсени айтып салганда туура эмес экен да, негизи бул жашоодо. Негизи айтпай эле коюш керек ушу максаттарын. Айтып алганда өзүң эле кыйналып калат. Негизи продюсер менен иштеш оңойбу же өзүң иштеш оңойбу? Негизи ар бир нерсенин эки тарабы бар деген сыяктуу эле продюсер менен иштегендин өзүнүн жакшы жери бар, жаман жери бар. Жалгыз иштеген жаман жери бар, жакшы жери бар дегендей. Бул кайсынысы көбүрөөк мындай, кайсынысына өзүң кандай көз караш менен карайсың деген сөз го дейм. Продюсер менен иштеген сонун. Менеджериң бар, кийимдериң ар дайым үтүктөлүү, кийимдериң толтура бар. Заказдарды алат, чалат, кечинде тияка болду, эч кандай эмең жок, коюң жок. Ырды барып жаздырып коесуң, кетип каласың, болду эч кандай. Бул жерден өзүң кыласың да баарын. Ошол эле костюмду издейсиң, анан ырды өзүң жаздырасың. Өзүң сүйлөшөсүң, сүйлөшкөндө аябай неудобный туруп 8 жылдан баштап. Мен негизи сүйлөшкөнгө мындай эме көмбөп турдум да көпчү. Түйшүктүн баары өзүңүздө. Түйшүктүн баары азыр өзүм колума алып атам. Эми буйруса келечекте менеджер кичине команда чогулуп дегендей, бирок буйруса келечек бар алды. Негизи максаттын мүнөзү абдан жакшы, абдан жөнөкөй жана ар дайым шаңдуу жүрөт. Бул да сенин образың, менин оюмча көптөгөн ийгиликтерди алып келет. Ошондо сага ийгилик каалайлы. Рахмат. Сарказмды да унутпаш керек. Сөзсүздө сарказм менен сүйлөгөндү жакшы көрөм Максат аке. Сизге чоң рахмат. Анда биздин сахнабызга өтө берсеңиз болот. Сизден чыгарманы күтөбүз. Жакшы маек болду. Ооба, бизде убагында белгилүү нон-стоп тайпасынын мүчөсү болуп жүргөн Максат Садырбеков азыр өзүнүн жеке сольный ырчы деп койсок болот, чыгармасы менен сиздердин алдыңызда келип отурат. Таңшола берүүсүндө бир гана сиздер үчүн НТС көрсөтөт деген лозунг менен келиңиздер чыгармага өтө берели.
Canında bu yerde ırdağım geldi sen canında. Erkelek kim geldi suyumdu bildirir özüme. Bir özüme günden günge küçük suyum oluyor. Görmedim can senden solu çağırdım beni. Seni beklemin ömürge. Ağlanıp жазған adam sensin. Günü gün görgüm gele elesin oyunda düşüme giresin. Bütüne karşı çıksa da suyumuz cennet koparın mendiksin. Ay bari esinde gündüzü geçinde bir hiç kimge vermem seni. Tübölük bolcu menden değil. Jamg'ir to'xtavoy to'ksada milyon günler o'tsada caningdaman o'qchum meni seni suyum жалғыз seni Jamg'ir to'xtavoy to'ksada milyon günler o'tsada caningdaman o'qchum meni seni suyum жалғыз seni la 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 özünge günden günge güçet suyum oynanır. Görmedim can senden solu çağırdım beni. Seni denemin ömürge. Sen canımda bu yerde ırdağım geldi sen canımda. Şirin söz dördüm men terdim sana arna.